мекендештер, дагы кезектеги бир кардарыбыздын үйүнө келип отурабыз. Эжекебиз биздин компания аркылуу бир бөлмөлүү квартира алган. Квартираны болсо биз Транскапитал банктан одобрение алганбыз. Декабрдын аягында сделкасы болгон. Азыр ачкычын алып, акырындап үйүн порядка кылып жаткан учур экен. Биз келип, кубанычы менен тең бөлүшүп, биздин компания кандай иш алып барды, биздин компанияны каяктан угуп келди, деги эле биздин мекендештерибиз эмне үчүн биздин компанияга басым жасап кайрылышат экен, ошолор жөнүндө дагы бүгүн толугураак сиздер менен бөлүшөбүз. Андыктан сизге суроо узатсам, биздин компанияны каяктан уктуңуз эле, бирөө совет берди беле, кантип биздин компанияга кайрылып калдыңыз? Биринчиден куш кепсиңер Рахмат. биздин үйгө. Экинчиден салам баарыңыздарга, кыргыз элим. Биз бул KG недвижимостьти бир эжем аркылуу укканмын. Ошол Самаранын иши жакшы, тез жүрүшөт деп совет берди. Анан мен да Инстаграм, баягы интернетте көрбөйт элем. Анан жумуштагы кыздар Инстаграм скачать этип берип, ушунан көрүң dedi. Анан ошол Инстаграмдан полный силердин видеолоруңарды көрүп, анан силерге кайрылдык. Жакшы, кайрылганыбыздан эч өкүнбөйбүз. Жакшы иш ийгиликтүү болуп, мына тез эле ключту алып, үйлүү болуп отурабыз. Бул үйдү өзү Владивостоктон мен укам келип алып, сделканы өткөрүп коюп эле кетти. Жакшы, ошол иштери жакшы экен. Кайрылыңыздар, сиздер дагы тез бүтүрөт экен, ишеничтүү. Ошол аягына чейин өтө кылдаттык менен документтерине баарына жардам берет экен. Анан ушул Самарага, Самаранын компаниясына, Гүлнарага баардыгына чоң ыраазычылык билдирем силерге. Иштериңерге ийгилик, ушундай көпчүлүк адамдарга жардам берип, үйлүү кылып атасыңар. Рахмат. Ошо көптүн катарында биз дагы мындай үйлүү болдук. Силерге иштериңер ийгилик, үй ичиңерге тынчтык, өзүңөргө ден соолук каалаймын. Ошол. Дагы бир суроо узаткым келип атат. Негизи ипотека десе эле азыр экран артында көрүп турган биздин кардарларыбыз деп айтайынбы, же болбосо үй алгысы келген адамдар деп айтайынбы, баардыгы эле баягы жоопкерчиликтен коркот экен да, биздикилерчи. Үй алсам, анан 20 жыл буякта төлөшүм керек, кантип төлөйм, ишим болуп калат, болбой калат деп. Сиз ушул ипотека алардан алдын ушундай сезимдер болдубу, ойлор болдубу, же бир чечим чыгарып эле үй алам деп ушуну баштадыңызбы? Ойлондук, албетте, алдын ала ойлоносуң. Ар ким ар нерсе дейт, баягы кандай десем, мындай акчалуу адамдар туура эмес эме айтат экен, ипотеканы алып ушунча жыл дейт экен. Анан жок, коркпой эле алыңыздар, бул ипотеканы 20 жыл эле же 25 жыл эле мындай эле алып жүрө бербейсиң. Иштеп тез төлөгөндүн жолдору бар. Өздөрү үйрөтөт, көрсөтүп, үйрөтүп берет. Алуучулар, калуучулар убакыт өткөрбөй алсаңыздар болот. Ипотека деп коркпоңуздар. Эжекебиз бир бөлмөлүү квартира алды. Баасы болсо 3 миллион 30 миң, 30 миңге түштү, ошондобу? 3 миллион 30 миңге түштү. Негизи үй алгандан кийин биз кардар менен такыр катташпай же сүйлөшпөй калбайбыз. Кардардын бир суроолору болсо, бизге келип, же болбосо бизге чалып, WhatsApp'тан түшүнбөгөн нерселер болсо, сөзсүз түрдө сураса болот. Анан сиз канча жылда төлөп бүтөйүн деп атасыз? Алганыңызга аз эле убакыт болду. Сизди жакшы эле түшүнүп турам. Себеби мен да өзүм бир нече жолу ипотека алганмын, өзүңүздөр билгендей. Баягы биринчи жыл бир пас эле өтүп кетет да, негизичи. Антип-мынтип бияң жыйнагача эле үйүңдү ремонт кыласың, аны аласың, буну аласың дегендей. Ал эми экинчи жылдан баштап жакшы төлөгөнгө сонун мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, бир айда 10 миң акчаңыз ашабы, 5 миң акчаңыз ашабы салсаңыз эле ипотекаңыздын основной долгтон списание болот 5%. Анан биздин компания аркылуу үй алгандар болсо деле, ушул маселе жөнүндө түшүнбөй жаткан болсоңуздар, биздин кеңсеге келип, личный кабинет ачып, ушул нерсеге кызыктар болушуңуздар шарт. Себеби сиздер ар бир төлөгөн акчаңыздар канчасы процентке кетип атат, канчасы основной долгтон списание болуп атат, ошолор жөнүндө дагы биз сиздерге кененирээк маалымат беребиз. Сизге болсо ипотекаңызды эртерээк төлөп алыңыз деп айтат элем.
эртерээк төлөп будан да жакшы ийгиликтерге жетишиңиз деп айтам. Үйүңүз берекелүү болсун. Ушул үйүңүздө жакшы эсте каларлык сонун күндөр болсун. Сизге бекем ден соолук. Ушинтип бизди ачып, үйүңүздө тосуп алып, жакшы сөздөрүңүздү айтканыңыз үчүн чоң рахмат. Биздин кыргыз мекендештерге дагы бир эки ооз сөз айтып кетсеңиз. Мекендештерге эмне демек, мекендештер коркпой үй ала бериңиздер. Именно ушул Самара Кейжин Элбишимизден алыңыздар. Өтө иштери, кандай десем, колдору жеңил, иштери ушундай тез бүтөт экен. Анан кандай суроо болсо, любой время эметишпей звонокту алышып, ушундай любой суроого жооп берип, любой документти түшүндүрүп, ушундай жакшы иштешет экен. Мен өтө ыраазымын бул компанияга. Бизге эми баягы эл менен иштешкенден кийин кээ бирлери саат 12-де болобу, 1-де болобу толтура суроолорун жазат дагы, анан кийин капа болгон сөздөрүн дагы жазып коюшат да. Алло, эмнеге жооп бербейсиз деп. Кээ бир учурда обучение болуп калат менде. Баягы ал жактан чыгып бул жактан келе берет сообщение, бирок жооп бергенге такыр мүмкүнчүлүгүм жок. Же болбосо 9-дан кийин үйгө барганда балдар менен алек болуп калам көбүнчө. Анан неге жооп бербейсиңер деп аябай көп комментарий жазасыздар. Эгер сиздер ошол иш убакты жазсаңыздар, сөзсүз түрдө ар бириңиздерге жооп бергенге аракет кылабыз. Андыктан баарыңыздарга рахмат. Биз аркылуу үйлүү болуңуз.